Достор, бүгін сіздерге тартылып тұрған кинобыз «Қашу планы». Арнольд Байкөздің қатысуысындағы ең мықты кинолардың бірін сіздерге тартылайбыз. Егер де сіздер даяр болсаңыздар, телефонның экранын чоңойтып, үнін көбейтіп алыңыздар. Бұйырса, біз видеозды баштадық. Алғашқы кадрларда эле Портос отырған түрмөдө көптөгөн адамдар өлім жазасына тартылган эле. Алардын арасынан Портосту өлтүрүү үчүн 2 адам камданат. Бирок аларды баатырыбыз кашы көзүм дебей тынчтып жок кылат. Бул кылган иши үчүн түрмөнүн өздүк камерасына отургузуп салышат. Бир убакта түрмөгө сулуу айым машинада келип, акырын түшүп, машинадан алыстаганда Портостун эсеби менен жарылуу пайда болот. Милиция кайра камерага келсе, Портос качып кеткен эле. Көрсө, ал жарылуу учурунда камеранын паролун билип алып, өрт өчүргүчтөрдүн катарына кошулуп алган экен. Эшикте болсо, шериктери машинада күтүп турган болчу. Ошентип Портос ал түрмөдөн качып кутулат. Бирок орто жолдон эмнегедир машинадан түшүп, кайра милицияларга колго түшөт. Оюмча бул жерде ал дагы деле пландалган иш боюнча аракетин токтотпой жасап жатат. Анан 2 милиция шефтери отуруп сүйлөшөт. Акыр аягында Портос атайын эле түрмө көзөмөлүн текшерүү үчүн акча алып, бул ишке аттанган жалданма адам экенин белгилүү болот. Чыныгы ысымы Рэй Брэсли эле. Анан кантип түрмөдөн качкан төкпөй чачпай ал милиция көзөмөлчүлөргө айтып берет. Ошентип күндөрдүн биринде разведка тараптан жаңы ачылып жаткан түрмөгө качуу сыноосу боюнча алгачкы инсан катары Рэй Брэслини сунушташат. Эгер түрмөдөн качып кутулса, жалпылай $5 миллион берерин айтышат. Аягында келишим бүтүп, иш башталат. Жаңы түрмөдө ойгонгон Портос аң-таң болуп көргөн көздөрүнө ишенгиси келбей, түрмөнү караган муйдун катып калат. Түрмө башчысы Мапс эмес, Хопс болуп чыгат. Бул каарманды жаңы сыноолор күтүп тургандай. Себеби эвакуация кылууну айтса да, ал тууралуу Мапс кандай нерсе маалымат билбээрин жана аны көзөмөлүндө болоорун эскертет. Тиги жакта Рейдин командасы эч кандай маалымат да, сигнал да таба албай коюшат. Портос болсо түрмөнүн башка бөлмөлөрүнө алгачкы жолу кадам таштап чыгат. Күзөтчүлөр болсо баары бирдей маска тагынышкан эле. Жалпы түрмөгө алынган адамдар бир чоң залга чогулушту. Ал жактагы баардык банда топтору Портосту башкача көз караш менен карашат. Алгачкы адам Портосту уруу үчүн кол салганда, аны оңой эле тынчтып жок кылат. Бирок урушту Родмайер аттуу адам токтотуп, Портоско кол алып салам берет. Бирок Портос азыр саламдашууга каалоом жок деп учурашпай коет. Ушундай да болот экен да. Бир канча убакыт мыйык курушат жана жакшылап таанышып алышат. Родмайер болсо башка адамдардан абайлап жүрүүсүн Портоско эскертет. Родмайер бул Виктор Манхайен аттуу инсанды коруктап, ошонун айынан түрмөгө түшкөн экен. Ошентип 2 дос өздөрүнүн планы боюнча иштерин башташат. Алгачкы адамды өздүк камерага түшүү эле. 2 бабан ал жерден тополон чыгарып камерага түшөт. Чындыгында биринчи жолу түшкөн учурда эч нерсени биле албайт. Бирок экинчи жолу түшкөн учурда Портос амалкөйлүк кылып түрмөдөн жогоруга чыга алат. Аягында кайсыл жерде экенин биле албай кайра түшөт. Рейдин аялы эмне болуп жатканын менеджерден сураса, баары жакшы деп коет. Ошентип кадрлар кайра түрмөгө кайтарылат. Бул кылган иши үчүн Хопс Портостун ким экенин тактап аныктайт. Себеби Рейдин менеджери өзү бул ишке аралашып, Рейди жоготууга бел байлаган экен. Ал үчүн албетте чоң суммадагы акча сунушталган. Бирок Рэй Брэсли тактап айтканда Портос баарын билип калат жана бул Родмайер экөө жакшы план түзүп алдыга жыла берет. Ошол учурда Родмайердин сырын билип берем деп түрмө жетекчиси Хопс менен келишим түзөт. Ал үчүн Хопс биздин Портосубузду эркиндикке чыгарыш керек эле. Алга дагы алар макул болот. Анан кинонун кызыгы эми башталат, достор. Портос ал түрмөдөгү аскерлердин жүрүм-турумун билип алган болот. Кайсыл жерде экенин болсо да доктордон сурап алууга аракеттенишет. Бирок тилекке каршы доктор эч нерсе айтпай коет. Анан өздөрү бир аппарат жасап, кайда экенин билүүгө бел байлашат. Ал үчүн жогоруга чыгып бир аз убакыт турушу керек эле. Ошондо гана багыт тактап атканда компас кайсыл жерде, кайсыл жакка жакыныраак экенин көрсөтүп бермек. Ал үчүн жогоруга чыгуу үчүн бир мусулман жигитти чакырат. Аты Жават. Жаваттын милдети Хопс менен келишим түзүп болду. Себеп дегенде эң жөнөкөй Рэй Брэсли тактап айтканда Портос жана Родмайердин планы боюнча Жават бул түрмөдөн качкындар пайда болгонун жана кимдер экенин Хопска айтып бермек. Кеменин үстү жагына чыгып, жаратканга кулчулук кылууга уруксаат алмак. Ошентип Хопс ал келишимге макул болот. Родмайер жана Портос Жаватка аппаратты берип, ачык асман алдына алып чыгып, кайда жайгашканын билип алышат. Эми планды дагы алдыга өркүндөтүш үчүн сырт жактан жардам керек эле.
Ал милдетти Род Майер өз колуна алат, себеби Род Майердин ал жакта адамдары бар болчу. Кабарды болсо ошол доктор аркылуу жеткиришет. Качуу планы ушул С блогунан башталышы тууралуу Жават түрмө баштыгы тактап атканда Хопска кабардар кылат. Ага Хопс аскерлерди жалпылай ошо С блогуна жөнөтөт. Тилекке каршы бул кылган иши үчүн эң чоң катасын аткарып алган болот. Себеп дегенде негизги тополоң ал жакта эмес, чоң залда башталат. Түрмөдөгү бардык адамдар тополоң кылып урушуп жатканда Род Майер, Жават жана Партос качып жөнөшөт. Билген бардык бешиктер барып көрүшөт жана жолдо баратып аскерлер менен атышууга мажбур болушат. Тилекке каршы ал атышууда Жаватка ок тийип жарадар болот. Ал эми кеменин жогорку жагында адамдарды сырттагы Род Майердин адамдары келип тынчытат. Кеменин үстүнө чыгуу үчүн 11 мүнөт калган болчу. Ушул убакыт ичинде 3 мушкетер жетиш керек. Бирок Жаватка ок тийгенде байланыштуу аны калтырууга мажбур болушат. Тагыраагы Жават өзү калууга макул болот жана 2 балбаны жөнөтүп салат. Душмандар менен атышып жатып, Жават ошол жерде баатырларча каза болот. Партос бардык электр бөлүмүн өчүрүүгө кеткенде Род Майер жогоруга чыгууга жетишип калат. Ал эми кеме үстүндө Род аскерлери аны вертолетто күтүп турат. Бирок Партос чыга элек болчу. Ошого карабай Род Майер Партостун сөзүн эстейт. Ар бир адамда Б планы пайда болот дегендей. Ансын арна Партос ошол сөзгө ишенип, Род Майер Партосту күтпөстөн Партосту таштап вертолет менен учуп жөнөйт. Көрсө Партос кеме үстүнөн эмес, суу астынан чыгат жана ал үчүн сууга жакындап келип аны суудан чыгарып алат. Партос болсо кемедеги бачокторду ок менен атып жардырып салат. Акыр аягында биздин 2 балбаныбыз жээге чыгып алышат. Ошол учурда жээге жакында бир машина келет. Андан эң сулуу айым чөт. Ал ошол разведкага келген Джессика Майер болчу достор. Род Майердин кызы Джессика Майер. Ал эми Род Майердин чыныгы аты болсо Виктор Манхайен. Бандалардын эң тоң топтордун башчысы болгон Виктор Манхайен бул Род Майер болуп чыгат. Биздин баатырыбыз Рэй Бресли акырындык менен үйүнө келет. Ал жактагы эң алгачкы иши бул өзүнүн менеджерин таап, аны эң чоң кеме менен, машинасы менен белек кылып салып, саякатка жибериш болчу. Аны дагы аткарат жана өзүнүн үйүнө келип, ал жерде өзүнүн аялы ага дагы бир кагаз сунуштайт. Ал эмне десе, жаңы бир түрмөдөн качуу сунушу. Мына ошол жерден кинобуз аяктайт достор. Чындыгында бул кино эң мыкты кинолордун бири болгон экен. Андыктан кыргызда кеп бар го, 1000 уккандан бир көргөн жакшы деп. Андыктан сиздерге дагы бул кинону көрүүгө сунуштайбыз. Биз түшүнүп, биз көрө албаган нерселерин балким сиздер көрүп, аныктап чыга алаттарсыздар. Кызматыңыздарда кызык кино болду. Келерки видеолордо көрүшкөнгө чейин сак саламатта болуңуздар.